Учурда соода түйүндөрүндө нандын түрү сатыкка коюлган. Курамынан эмнени гана кездештирбейбиз. Түстөрү да ар кандай агыр жана карасын да көрүүгө болот. Дээрлик көбү ачыткыч же башкача айтканда көптүргүчтүн колдонуу менен жасалат. Дал ошол кошулма адамдын ден соолугуна канчалык деңгээлде пайдалуу же тескерисинче зыян экендигин алдыда билип көрөлү. Каранан, биз ушу каранандар жейбиз. Анан эже азыркы учурда жана камыр туруш боюнча кутуңуз? Аны билбейм. Аны айта албайм. Камыр турушты биле албайм кызым. Мен bir күндө 3 жолу диабетический нан жейм. Бүгүнкү күндө нан жасоодо заманбап ачыткы же көптүргүчтөр байма-бай колдонулуп келет. Мындай каражат менен 1-2 саат аралыгында камырды көптүрүп алууга болот. Жана көптүргүчтөрдүн түрү ар бир эле дүкөндө сатылат. Алардын сактоо мөөнөтү 2 жылга чейин болот. Адистер белгилегендей, аталган каражатта адамдын организмине терс таасирин тийгизүүчү элементтер көп. Биринчиден, заманбап ачыткынын курамында грибоктор бар. Ал иммунитетти начарлатып, ууларды бөлүп чыгарат. Рактын клеткаларынын жандануусуна түрткү берет. Өтө мындай зыяндуу нерсе экен да. Бул адамдын ичиндеги жанагы пайдалуу бактериялардын баарын айдап чыгып, анан өтө жанагы адамдын тиги шорун катыра турган, ар кандай ооруларды алып келе турган бактерияларды орното турган нерсе экен да дрож. Анан ошонун балек бүт оорунун, сыркоонун баары, балекеттин баары ошол дрождон экен да. Ак нан, кара нандан эмес. Мери деген ак нан же эме кара нан же ак нан жебей деп доктур айткан да. Анан кийин кара нан жейин деп аракет кылып эметсек дүкөндө ар кандай бири арзан, бири кымбат, анан иликтей баштасак, кара нан деген нерсе өзү азыр жок экен да. Кара буудай деген азыр эгилбей калыптыр. Көрсө ак буудайдын эле onu боеп туруп анан мынасага кара нан деп сатат экен. Мен дары деп алып жейин десем мага уур сатат экен да. Анан аркабыз кетип анан дагы тереңирээк иликтеп отурсак, кептин баары ак нан менен кара нанды эмес экен. Кептин баары ошо дрождо жана дрож эмес экен. Заманбап ачыткылардын учурда 3 түрү бар. Алар суюк, кургак, катуу болуп бөлүнөт. Суюк ачыткылар көбүн эсе чоң нан жапчуу ишканаларда колдонулса, кургак түрүн үй шартында кожойкелер пайдаланышат. Аталган көптүргүчтүн кургак түрүнүн жаралуу тарыхы 1945-жылга барып такалат. Анда ачыткыларды коозу карындарды кургатып жасап келишкен. А бүгүнкү күндө ачыткыларды өндүрүүдө оор металл жана зыяндуу химиялык элементтер колдонулат. Албетте өндүрүүчүлөр аны ачыкка чыгарышпайт. Дрожду көп нерседен жасаса болот экен. Бирок менин маалыматым боюнча өлүктүн чириндисинен дагы дрож жасаса болот. Жанагы эле трупный расслоение. Ал деген аябай тездик менен жанагы ачытканга жардам берет да. Анан ошол деген эмнеге жардам берет анан. Ошондой дрож болсо ал кайда алып барат анан. Анан ошону нанга салсаң ал эмне болду? Мамат Карим агабыз камырды ачытууда 4 жылдан бери илгертен ата-бабаларыбыз колдонуп келген камыр турушту пайдаланып келет. Камыр турушту башында балдан жасаган болсо, азыр айран аркылуу жасап, өзү гана колдонбостон элге да сунуштаган. Камыр туруш заманбап көптүргүчтөргө караганда алда канча коопсуз жана зыяндуулугу жок. Биринчиден, камыр туруштан ачытылгандан даамдуу жана жыты аңкып турат. Ошондой эле организмге сиңимдүү, чач жана тырмакты бекемдейт. Канча, граммга канча килограмм? Могу 100 грамм камыр туруш болсо эгерде 2,5 килограмм унга кетет. 3 килограммга чейин болот өзү. Бирок 2,5 дурус эле болот экен да. Муну көбөйтүп алам десе, кичине суу кошуп союктуп туруп, ун чылап койсо, 1 суткадан кийин 2 эсе камырга жетет, мисалы. 2 эсе унга жетет. Ошентип эле көбөйтүп алса болот. Буга деген акча керет, коротуп деле кичине уурап кетпейт. Эмне үчүн 25-30 сомго сатып алат бизде. Анан ал эмне? Бирок унтуп бүтүптүр. Азыр көпчүлүгү бузуп алып эле кайра келип атат. Буну бир жолу жасап алгандан кийин камыр туруш дайыма анда болот. Ошол эле камырдан үзүп коет дагы, кийинки калтырып коет.
Ал эми жеке ишкер Галина Тянь көптөгөн нан өндүрүүчүлөрдөн айырмаланып, ачыткы кошулбаган нан чыгарган ишкананы жетектейт. Ал бир нече жыл изилдеп жүрүп, пайдалуу нанды өндүрүүнү чечкен. Аны элдин учурдагы саламаттыгы ойлондуруп, айрыкча кулачын кенен жайган рак жана кант диабетинин жашарып бара жатканы. Көбүн эсе биз колдонгон азыктардын курамындагы зыяндуу каражаттардан улам болуп жатканын баамдап, күндө пайдалануучу нандын экологиялык жактан таза азыктар менен даярдап элге тартуулоону чечкен. Автор билдиргендей, анын ишканасы тартуулаган нандын курамын туз, буудай жана суу түзөт. Ал эми даамдуу кылып бышыруу үчүн нандын жасоо процессине кылдат көңүл бурабыз дейт. И первая оценка была... Менин атам кант диабети менен ооруганына байланыштуу диета кармап келет. Атамдын тамагын мен даярдап берчүмүн. Андыктан нан берип көзөмөлдөп баштадым. Көрсө нанга кошулган ачыткы кандагы кантты көбөйтөт экен. Мен өзүм нан жасап, адистер менен кеңешип, түрдүү эксперименттерди жүргүзүп жатып, жыйынтыгында ачыткысы жок нан даярдадым. Человек болеет, тем более если имеет серьезные хронические заболевания. Будайдан жасалган нандын азыктык баалуулугуна токтолуп өтсөк, B1, B2, B3 витаминдерине бай келет. Ал эми микроэлементтерден темир, магний, фосфор, натрий, цинк, жез бар. Вот хлеб в разрезе. Я вам хочу показать просто структуру. Мына бул нан берки ачыткы кошулган нанга караганда салмактуу, нык келет. Бул нандын түзүмүндө 3 эле азык бар. Нанды жасоо процесси татаал, анткени будайды сээп 2-3 сантиметр көтөрүлгөндө аны чогултуп нан жасоого даярдайбыз. И при потреблении он достаточно плотный, вы не сможете съесть даже вот эту булку. Каарманыбыз азыркы тапта даамдуу жана эң негизгиси адамдын организмине пайдалуу нандын жаңы түрүнүн үстүндө иштеп жаткан чагы. Нан тамактанууда көп керектелүүчү эң маанилүү азык. Адам суткасына болжол менен 500-600 грамм нан жейт. Нан бышыруучу өнөр жайлар нан азыктарынын жүздөгөн түрүн сунушташат. Алар булочкаларды, шакек нандарды, кургатылган, ошондой эле диеталык нан чыгарышат. Бирок алар канчалык пайдалуу экенин айтуу кыйын. Кошумчалай кетсек, кээ бир батыш өлкөлөрүндө, маселен Швеция, Америка Кошмо Штаттарында ачыткы такыр кошулбай бышырылган нан күнүмдүк көрүнүшкө айланган. Аны рак илдетин алдын алуу үчүн жешет. Айзада Нуразилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.